Мырза, саватсыздықтың дағы чегі болады да. 175 метр жер емес, мен өзімдің үйімді мен өзім сата албайм, білесіз бе? Мен өзімдің туылып өскен жерімде 5 сотық жер ала албай анан бүтүндөй кыргыздын жерин бир жака берип жүрөм. Ойлонбойбузбу, мындай бир акыл жүгүртпөйлү. Жер чегараны өзгөртүү бул жогорку кеңештин укугу. А егер жогорку кеңеш андай документ барбаса, жогорку кеңеш аны карабаса, кантип берип жүрөт, ойлонбойлубу кичине. Мен өзүмдүн жашап аткан, өзүмдүн менчигим болгон үйүмдү дагы келинчегимдин, балдарымдын уруксаты макул деп барып нотариустан мөөр басып бермейинчи мен аны сата албайм. Өзүмдүн үйүмдү. Анан мен мамлекеттин жерин берип жүрөм. Ойлонуш керек да кичине бир. Өкөң менен такеңе дайындап сатып жатасың, сантиметр метрмесаң айылдап сатып жатасың, элиң менен кеңешпей. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30.000 каражаты керек экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сатарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай, жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Билгизбей сатып жатасың, терек менен шыйпырга сен тийгизбей сатып жатасың, гектарлап алып элиңе 5 содук берип качасың, 6 содук бер десе сен ашатып сөгүп жатасың. Баткендин күнү баткандыр, бапештин таңың аткандыр, бериле турган жер болсо биз шондо неге өлдүк деп Баткенден өлгөн баатырлар бардыгы дөңдүн башында баш гараң болуп жаткандыр. Акыйкат айткан адамды ардактуу коноктор менен талап эле жатасыз. Акыйкат менен чындыкты камап эле жатасыз. Азыр пахта менен сүйлөйбүз, пахтасы жок жүрбөйбүз. Баткенди коргоп атышып, чолпонбай болуп бөлгөн көба бирөөдүн атын билбейбиз. Чолпонбай болуш пайдасыз, токтогул болуш пайдасыз. Себеби чындыктын айтып төгөсүн, эл жегендерди сөгөсүн. Жер жегендерди сөгөсүн, жегиштер урса коркпойсун, элиң кошулуп сен урсаңа көргүлүктү көрөсүн. Акындардын баарысын патыстабаң үркүтөт, патыстабагаң ишенсе эл дагы сени чүнчүтөт. Баары бир ырдан коркпоймун, баткеним менден үркүтөт. Баткеним менин жүрөгүм, баткеним түнөр түнөгүм. Мен баткенди сүйөмүн, бар болдум баткен себепта, кыйынды баткен беретта, кыргызга баткен керекта. Менде дагы жан ширин, баткенден ширин эмес да. Мен эмоция калтырып, ошо кичине туура эмес, колумда далил кагаздарым жок үчүн айтып койгонум ошо бир айткан сөзүм бир аз туура эмес экен. Мен ал боюнча өкүнөм. Бирок мамлекетимдин бүтүндүгү, ошо чек ара маселеси чечилгенини туура деп эсептейм. Мага дагы бул өтө маанилүү болчу. Ошондуктан мындан ары ошо далилсиз сүйлөбөйм деп убада берем. Урматтуу кыргыз эли,
Биз бая күнү Кыргал эже экөөбүз депутатка барганда, барып отургандагы сүйлөшүүлөрдөгү видеолор туура эмес чыгып кетиптир. Алар өздөрүнүн архивине деп тартып алган болчу. Сүйлөшүп отурганда ошо биздин айылым, балалыгым өткөн агамды эстеп, эмоция калтырып, ыйлап сүйлөгөнмүн. Бул негизи азыркы бийликтин 30 жылдан бери чечилбей келип жаткан чек ара маселесин чечип, ошо менин айылымдагы жашоочуларга, тургундарга, мен өзүмдүн тууган ургунумда баарысына элиме үй десе үй, жер десе жер үй деме кылбайбыз десе акчасын компенсация кылып төлөп берейин деп аткан маселелер негизинен өтө жакшы. Буга баарыбыз ыраазы болушубуз керек. Ал жерден сүйлөшүүлөр болгондо эмне кылган архивке деп эле тартып алган видеону туура эмес неме менен темасы да туура эмес, багыты да туура эмес кылып чыгарып салды. Мен кече Кыргызстанымды коргоп чыктым. Ар намысымды коргоп чыктым. Кыргыздын калпагын, кыргыздын кызынын, энесинин намысын коргоп чыктым. Жана мындан ары дагы коргой берем. Ким айтты кандуу жигитти? Мына айтыңчы. Ким айтты? Мен башка партиялар айтты. Кайсы партия айтты? Ошолор Кудайдын алдына жооп берди. Мен бул жерде бир дагы адамды жамандагым келбейт. Бир дагы адамдын ар намысына тийгим келбейт. Ал эми моунтип жок жерден сөздөрдү чыгарып, жок жерден бирөөгө жалар жабам деген адамдар баягы айткандай коркок адамдар. Бир дагы адам менин көзүмө келип мынтип айта албайт. Кана менин көзүмө келип бирөөсү айтып көрсүнчү. Кайсыл партиянын жетекчиси болбосун, кайсыл эр жүрөгүм жол болуп таштай деп айткан адам мага келип көзүмө ушул сөздү айтсынчы. Айта албайт. Себеби андай эч кандай себеп жок. Туура мен кече Кыргызстанымды коргоп чыктым. Ар намысымды коргоп чыктым. Кыргыздын калпагын, кыргыздын кызынын, энесинин намысын коргоп чыктым. Жана мындан ары дагы коргой берем. Кортоктор жата берсин. Кортоктордун баардыгы ошентип сөздөрдү чыгарып, ошентип жаман сөздөрдү чыгарып, ийинен чыкпай, аялынын жанынан чыкпай, отуруп алып бар нерселерди токуп отура бериши. Ошондуктан биз эркекпиз, эркектик намысыбызды аткарышыбыз керек. Сколиоз бул көбүнчө азыр кыймылдын астыгынан чыгат. Кыймылдын астыгынан көбүнчө телефондон болот. Биз телефонсуз чыга койгонбуз да, биз ойногонбуз, залы оюндар бар эле го. Тоого чыгып, футболдо постоянно бизди ата-эне үйгө киргизе албачу да. Азыр деген балдар бар үйдө, телефондо, малоподвижный образ жизни. Бул жаш балдарда эле сколиоз болуп коет да, жаш балдарда деформация, то есть ограничение болуп калат да. Биздин мышца как вот цепь сыяктуу да, как цепь. Бизге постоянно движение керек болот. По движению бизге развитие балага жакшы болот. Сколиоз ата-энеден болот. Ата-эненин бул энечи генден болот да. Если генден да болот, андан кийин баланын өсүнөн да болот. Сырткы таасирлерден болгон. Баланы ошон үчүн кача бир спорт менен же бассейн, бир көнүгүү менен үйдө кача бир күндө 1 саат көңүл буруп туруш керек балага.